Акыркы 3 жылдан бери Токтогул шаарчасында жеренеге таазим деп аталган тазалык акциясы өткөрүлүп келет. Бул жылы чыгарылган таштандылар бир жерге топтоп төгүлбөстөн аны кайра иштетүүгө жөнөтүлөт. Мындан сырткары шаар ичине Ош-Бишкек жолуна 1,5 миң түп арча карагай отургузулду. Сөз кененирээк Эркингүл Мамбетакуновада. Бизди багып жаткан, биз жашап жаткан жаныбар, өсүмдүк бардыгы өсүп жаткан жалгыз планета жер. 3 жылдан бери таштандылардан тазалануунун жолун издеген токтогулдуктар бул жылы да жеренеге таазим тазалык акциясын өткөрүштү. Жаштарыбызды, элибизди тазалыкка үйрөтүү болуп эсептелинет эң негизгиси. Анткени себеби биздин көчөдөн үйгө чейин жеткиче кейип барам. Беке мусорго тийиптир. Тиги жеке гүлүн төгүп салыптыр. Качан биздин эл тазалык дегенди үйрөнөт деп. Мына ушундай салтка айланган тазаруу күнүн шаар тургундары ар жылы чоң майрамга айлантып, мектеп окуучуларынан тартып, ар бир шаар тургундарына чейин көчөлөрдү тазалап, акцияга активдүү катышат. Буюрса бир өлкөнүн келечегин көргүн келсе, ал өлкөнүн жаштарын кара деп айтылган. Сөз бар, негизинен жакшы эле болуп атат. Азыр Кудай буюрса көп жактарга мынакей топ-топторго бөлүнүп алып жаштар кетишти. Аны жетектеп мугалимдер кетишти. Бул өрөөндөгү мындай бирдиктүү демилге таштанды калдыктарын азайтып, аны кайра иштетүүгө мүмкүнчүлүк жаратты. Мындан ары таштанды өз-өзүнчө чогултулуп, Бишкек шаарына жөнөтүлүп, андан кошумча киреше да табууга болот. Шаар тургундарын шаардын тазалыгы үчүн активдүүлүккө, кайдыгерликтен алыс болууга чакырган буклеттерди таркатып, түшүндүрүү иштерин кошо жүргүзүп жатабыз. Биз 23 майда ошол ар бир мектеп канча пластик бөтөлкөлөрүн жыйнады, ошол айнек идиштерди жыйнады боюнча жыйынтыктарын чыгарабыз дагы, жыйналган таштанды калдыктарын өткөрөбүз дагы, андан түшкөн каражатты мектептин керектүү канс товарларын каржылап берүүнү максат кылып атабыз. Мындан сырткары райондо көрктөндүрүү жашылдандыруунун 3 айлыгы жарыяланып, көчөлөрдүн көркүн бускан бак-дарактар кыркылып, алардын ордуна 1500 түп арча карагайы олтургузулду. Ошо биздин лескос менен атайын келишим түзүп, Токой чарбазы менен карагайларды отургуздук. Элдин мындай талабы да болуп атат да, биздин деле көчөгө ушундай тигип берсеңер, өзүбүздүн баягы мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша ар ким үйгө бекитип берсеңер 5-6дан кылып, эки жагын актап, ошо королоп, бүтөбүз карап, сугаруу маселесин да мойнубузга алат элек деп. Уже жумушка чейин келип атышат да. Тиги көчөгө тигипсиңер, эми биздин көчөгө да тикпейсиңерби дегендей болчу. Негизги мени ошол нерсе кубандырып турат да. Мындай активдүү иш-аракеттер толук ишке ашса, 9 жолдун тоомундагы Токтогул таза жашыл шаарга айланат. Эркингүл Мамбетакунова, Ринат Албек уулу, Коомдук биринчи канал, Токтогул району.